жөнөкөй эле мисал айталы. Азыркы учурда мисалы бизге ошо кандай жагдайда болбосун, баягы кыргыздын сөзү бар го, бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт. Биздин тарыхыбызда биз кээде каганат түптөп баягы төө минген учурубуз болгон. Анан кайра ошол мамлекеттибизди, эгемендигибизди жоготуп алып, кайра жөө жүргөн учурларыбыз да болгон. Анан ошол сыңарындай биз ошону жоготкондон кийин биз көп нерсени жоготтук да, бирок эл бойдон сакталдык да. Ошондогу эң өзөктүү маселе эгемендик болбогон күндө дагы, мамлекетибиз болбогон күндө да бирок элдүүлүктү сактап келдик. Элдүүлүктө бул жалпы кызыкчылык, жалпы бүтүндүк, биримдик маселеси биринчи орунда турган. Ошон үчүн биздин жашоо адебибизде баардык талап, эреженин баардыгы көпчүлүктүн, элдүүлүктүн кызыкчылыгы менен, улуттун кызыкчылыгы менен баардык нерсе келип туруп ошол бир эле казанга куюп түшкөн да. Ошо биримдик, бүтүндүк, элдүүлүк деген нерсеге. Баардык жашоо адебибиз, салтыбыз, наркыбыз, баскан турганыбыз, милдетибиз да ошого байланган. Биз милдетибиз менен жасаган милдетибиз менен барып келип туруп элдүүлүктү бекемдегенге гана негиз болгон. Анан биз акыркы убакта биз азыр эгемендикти алгандан бери биз ошол наркты, дөөлөттү түшүнбөй алыстап калганыбыз үчүн, жана сиз айткан падышалык Орусияда жардам берди ага, Советтер Союздагы аябай чоң таасир көрсөттү. Бизди тамырдан айырып туруп башка негизге отургузду, жасалма бир баягы идишке отургузган бак сыяктуу болуп калдык дагы. Биз өзүбүздүн тамырыбыздан айрылгандыктан биз жашоо адебибиз, тартибибиз өзгөрүп дагы мына азыркы күндө мамлекеттик деңгээлде, мыйзамдын чегинде бизде азыр карап көрсөңөр биздин мамлекетибиздин негизи жанагы үй бүлө бирдиги. Мамлекеттин бирдиги үй бүлө. Үй бүлөнүн негизиндеги ынтымак менен биримдикти бекемдей турган негиз жок, тескерисинче ошону ыдыраткан негиз бар. Демократиянын аркасы менен адам укугун келтирдик, ошону туу тутуп кармап алдык, мыйзамыбызга киргиздик, баарыбыз ошого макул болдук. Ушул күнгө чейин укугубузду коргоп келатабыз. Адам укугунун аркасында бизде анан мисалы аял укугу деген чыкты, гендердик саясат. Анан бала укугу деген нерсе көпчүлүк чыгып атат. Таптакыр жок деп айта албайм, туура эмес деп айта албайм. Бирок ошону көкөлөтүү менен биз билинбеген менен биз жанагы үй бүлөдөгү биримдик, бүтүндүк деген нерсеге доо кетирип атат ошол адам укугу. Мисалы, кыргыздын адебинде үй бүлөдө ата менен эненин орду бул экөө жуп, экөө бириккенде эки жарты бир бүтүн болот деген түшүнүк болгондо, ар кимдин өзүнүн аткара турган милдети, жүгү бар. Атаныкы аталык, эненики энелик. Экөө окшош эмес. Боло албайт окшош табиятынан. Аялга табиятынан ушундай бир нерсе берилген, ал деген бала төрөйт, эркек төрөй албайт. Эркек болсо урук алып жүрөт. Анан ар ким өзүнүн милдетин, функциясын аткаргандан кийин экөө эки жарты бир бүтүн деп туруп, анан бир бүтүндүк түзүлөт. Экөө бириккенде гана бир бүтүндүк болот деген түшүнүк кыргыздын адебинде табияттын мыйзамы менен шайкеш келет да. Батыштан эмне келди? Аял укугу деген өзүнчө бөлүп карады дагы, аял деген эркек эмне кылса аял да ошону жасаш керек. Укуктуу деп койду. Аял эркектен айырмасы жок деп койду. Себеби батышта ошондон башталган. Бирдей жумуш иштейт дагы, аялга айлыгын аз берип атып, анан жок аны теңдейбиз деп атып, мына ошол социалдык же болбосо күнүмдүк жанагы тиричиликтин муктаждыгынан келип отуруп, жашоо адебинен айырып туруп, жасалмалуулукту орнотуп койду дагы, анан аял укугу менен келип туруп адам укугун теңдеп койду да. Азыр батышта эмне жүрүп атат? Аял төрөбөйм десе, аны сен мажбурмалай албайсың. Анан аял аялга баш кошуп атат, эркек эркекке баш кошуп атат. Мына ошондой үй бүлөлөр пайда болуп, ал жерде адам укугуну туу тутуп атып, табияттык негиз, жашоо эреже, мыйзамдарын эске албай туруп, мына ошого келди дагы. Анан ошол жакта адам укугу, бала укугу деп отуруп, азыр бала ата энесин укпай эле койушут. Эмне башына эмне келсе ошону жасаганга укуктуу деп отуруп, милдет деген жок ал жерде. Биздин мыйзамда да ошондой болуп атат. Мунун баары атайын жасалды го дейм. Мунун баары атайын. Бунун баары жанагы колониялык саясат, баскынчылыктын саясаты негизи. Себеби баскынчылар бүтүн бир элди кантип багындырабыз дегенде, анын бүтүндүгүнө доо кетире турган маселени ойлоп табыш керек болчу. Бүтүндүк деген үй бүлөдөн башталып атпайбы башатта? Үй бүлөдө бүтүндүк болсо, ата эне бала деген бүтүндүк болсо, муундардын байланышы болсо, анда миңдеген жылдан бери келаткан баалуулук муундан муунга мураскорлук менен өтүп келет да, ошо бүтүндүк сакталат. Мына ошол бүтүндүктү бузганда гана элдүүлүк жоголсо, мына ошол элди малдай кылып туруп башкарып алабыз, каалаган жакка айдап алабыз деген баскынчылык саясат илгертен бери келатат, ушул күнгө чейин келатат. Ушуну биз түшүнө албай атабыз да.